Эфирде кабар маалымат программасынын жума күнкү чыгарылышы. Студияда Айжамал Олжобай кызы. Саламатсыздарбы? Алгач негизги окуялардан кыскача. 17 март өлкөнү башкаруу кризиске кептелип баратканын эскерткен күн. Бүгүн Аксы окуясына 21 жыл толду. Депутаттык комиссия Кумтөрдүн алтыны уурдалган эмес деген тыянак чыгарды. Элдик курултайда көтөрүлгөн маселелер аймактарда жергиликтүү бийликтин көзөмөлү алдында ишке ашууда. Бүгүн президент Садыр Жапаров жана мамлекеттик бийлик булактарынын башка жетекчилери Аксы-Апрель окуяларын эскерип, Ала Тоо аянтындагы монументке гүл койду. Аксыдагы 6 адамдын өмүрүн алып кеткен саясий окуядан бери 21 жыл өттү. Ал эми Курманбек Бакиевдин бийлигин кетирип, өлкөгө адилеттүүлүк орнотуу үчүн чыккан толкундоодо атылган октон 87 адамдын өмүрү кыйылган 7 апрелдеги трагедияга 13 жыл болду. Аянтта ок жеп каза тапкандардан сырткары 36 адам алган жаракаттан улам көз жумган. 17 март өлкөнү башкаруу кризиске кептелип баратканын эскерткен күн. Дал ушул күнү Аксы эли бийликке массалык каршы чыгышкан. Кан төгүлгөн аймак тарыхый жер катары белгиленип, ал жерде жыл сайын Куран окулуп, бийлик төөлдөрү жергиликтүү эл менен ал окуяны эскерүүгө алышат. Бул эскерүү саамалыгы бүгүн да өттү. 21 жыл мурунку тарыхый күнгө кабарчыбыз кенен токтолот. Аксы окуясы эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы эң бир олуттуу, ошол эле учурда мындай трагедиялуу, кайгылуу окуялардын бири болуп эсептелет. Бүгүн 17 март өлкөнү башкаруу кризиске кептелип баратканын эскерткен күн. 6 адамдын өмүрүн алган каргашалуу Аксы окуясына 21 жыл. Дал ушул күнү Аксы эли бийликке массалык каршы чыгышкан. Анда 27 киши ар кандай жараат алган. Максатбек Момуналиев ошол учурда бутунан жарадар болгон. 5 мүнөт, 10 мүнөт деп кармап токтотпой ушул жерден атып кирген да. Кыскасы районго өткүзбөйбүз деп биз бай карапайым калк, эч кандай нерсебиз жок. Нан сүтүбүз менен ана бул жерден көп адамдар ушул сайлардан бул жерлерде мен өзүм аймак дейди 4-5 бала ушул жерде октон каза болду. Андан бери 21 жыл өттү. 21 жыл болуп атат. Бирок жакшы Садыр Нуркожоевдун саясатын мен колдойм. Кабыл алды, көйгөйлүү маселебиз бүттү. Болбой жаткан нерсебизди болтурам була каласа деп атат. Эми бул кишиге да убакыт бериш керек. Бүтпөгөн нерсе бир күндө бүтпөйт. Кан төгүлгөн аймак тарыхый жер катары белгилүү. Бүгүн да окуя орун алган Басбекте эскерүү иш-чарасы өттү. Ушул жерде курман болгон биздин шейит кеткен батырларыбыздын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жыргалчылыкта жашасын деген максатта чыгып, сиздер үлгү көрсөтүп, мына бүгүн биздин мамлекетибиз өнүгүү жолуна түшүп отурабыз. Ошол окуяда курман болгондордун жайын жаннаттан кылсын, топурагы торко болсун. Бул күнү жөө жүрүшкө чыккан эл жердин сатылуусуна жана бийликтин жүргүзгөн саясатына каршы пикирлерин билдиришкен. Ошондой эле үзүңгү кулушту Кытайга бербөө талаптарын да коюшкан. Анткени жерлердин сатылуусу элдин бийликке болгон чыдамын такыр жоготкон. Бүгүнкү күндө каза болгондордун ысымдары мектепке, көчөгө, көпүрөгө берилип, алардын атынан спорт комплекстер ачылган. Жалпысынан бул күн эгемен Кыргызстандын кийинки саясий турмушунун жанданышына түрткү берген. Ошондой эле адилетсиздикке каршы жалпы элдик көтөрүлүштүн башаты болуп калды. Бийликтин огунан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө 2010 жылдан кийин көңүл бурула баштаган. Бишкек шаарынан 6 батир бөлүнүп берилген. Тарыхчылардын айтымында
Аксы окуясынын арты менен өлкөнүн кийинки социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу таасирин тийгизген. Өлкөнү башкаруу кризиске кептелип баратканын эскерткен коңгуроо болгон. Ал тарыхый учур кийинки жылдары эске алынып, окуядан сабак алган кадамдар байкалып келерин белгилешет. Эгерде Аксы окуясы болбогондо мүмкүн 2005 жылдын 24 жылдагы март окуясы жана андан кийинки окуялар мындай болмок эмес. Ошон үчүн ар кандай окуя тарыхый өнүгүүдө, ал мындай чынжыр түрүндө себеп натыйжалык байланышта өнүгөт. Эми Аксы окуясынын сабактарына келсек, албетте анын сабактары мындай эске алынды деп айтсак болот. Себеби дегенде негизги бийликтин булагы эл экендигин мындай коомдук аң сезимде ушул орноду да. Башкача айтканда кандай гана бийлик болсун, ал сөзсүз түрдө ушул эл менен эсептешүү, элдин мүдөөсүн угуу сыяктуу мындай сабактары эске алыныш керек. Чындык үчүн күрөш опурталдуу, оор иш экендигине карабай, Аксы окуясы эркиндикти туу туткан элдин өлкөдө кландык башкарууга жол бербестигинин анык далили болду. Өткөн жылы депутаттар Аксы окуясына тийиштүү баа берилбей жатканын парламентте айтып чыгышкан. Анда окуяга катышкандарга баатыр наамын берүү сунушталган. Мындай демилге 2018 жылы да сунушталып, бирок колдоо тапкан эмес. Үбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Аксы району. Президент Садыр Жапаровдун Түркияга болгон иш сапарынын алкагында эки өлкө ортосундагы ар тараптуу кызматташтыкты чыңдоо, соода экономикалык байланыштарды чыңдоого өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин жыйынында түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 документи кабыл алынды. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Түркияга болгон иш сапарынын алкагында эки өлкө ортосундагы ар тараптуу кызматташтыкты, соода экономикалык байланыштарды чыңдоого өзгөчө көңүл бурулду. Анкара шаарындагы сүйлөшүүлөрдө мамлекет башчылары өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүүсүнө, стабилдүүлүгүнө көмөк көрсөтүү менен байланыштарды чыңдоону белгилешти. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган соода жүгүртүүнүн өсүшүнө басым жасап, Түрк инвестициялык фондун түзүүнү жана анын Бишкекте аймактык өкүлчүлүгүн ачууну колдой турганын билдирди. Президент Садыр Жапаров экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынын жакын аралыкта өткөрүүнү сунуштады. Кыргызстан өз ара сооданы көбөйтүү үчүн түрк тарап менен жигердүү иштөө, аракеттенүү ниетин белгиледи. Бул соода алмашуунун көлөмүн көбөйтүү, инвестициялык кызматташтыкты түзүү жана өз ара кызыгууну жараткан долбоорлорду ишке ашыруу боюнча конкреттүү чараларды көрүү зарылдыгын билдирет. Бирок региондогу соода жүгүртүүнүн өсүшүнө жолтоо болгон тоскоолдуктардан улам уюмдун айрым өлкөлөрүнүн ортосунда мүмкүнчүлүктөр толук колдонулбай келүүдө. Бир катар продукцияны экспорттоого ар кандай тыюу салуулар, чек араны кесип өтүү үчүн жүктөрдү тариздөдө негизсиз бюрократиялык жол жоболор колдонулуп, сооданын өсүшүн токтоткон ар кандай квоталар жана бажы төгүмдөрү орун алууда. Бул контекстте Кыргызстан үчүн уюмдун алкагында соода экономикалык мамилелерди мындан ары өнүктүрүү артыкчылыктуу багыт болуп эсептелет. Түрк мамлекеттер уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин кезексиз жыйынында мамлекет башчы Кыргыз тарап уюмга мүчө мамлекеттердин жогорку деңгээлдеги жолугушууларын үзгүлтүксүз өткөрүүгө өзгөчө маани берерин белгиледи. Түркиядагы акыркы кайгылуу окуяларга байланыштуу кырдаал жамааттык эскертүү экендигин жана болжолдоо механизмин түзүү зарылчылыгы келип чыкты, деди ал. Түрк тараптын өзгөчө кырдаалдар министрликтери аркылуу түрк мамлекеттери үчүн жарандык коргонуу механизмин түзүү демилгесин кубаттаймын. Проблематиканын өтө актуалдуулугу бул багытта ишти тездетүү зарылдыгын айгинелеп турат. Өз кезегинде Кыргызстан мындан ары да бул багытта өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, табигый кырсыктарды алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча аракеттерибизге салым кошууга ар дайым даярбыз. Жыйындын жыйынтыгында Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын кезектеги саммитинин Анкара декларациясына уюмдун жарандык коргонуу механизмин түзүү жөнүндө жана ага мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосунда Түрк инвестициялык фондун түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Мамлекеттер аралык мамилелерде аймактык кызматташтык абдан таасирдүү жана натыйжалуу болуп саналат. Түркия менен Кыргызстандын жакын мамилелери
өзгөчө кыйын учурларда бири-бирине колдоо көрсөткөндө билинди. Түркия түрктөрү Кыргызстанды ата журту катары көрөт. Ошого жараша ал жактагы туугандарынын эркин жана адилет жашашын каалайт дейт түркиялык профессор Хасан Октай. Bunun yanında Türkiye'de Kırgızistan'ı ana vatanı, ana yurdu olarak gördüğü için her bir Kırgız'ı, her bir Türkistan coğrafyasında yaşayan Türk'ü Түркия Кыргызстанды ата-бабалары чыккан өлкө катары көргөндүктөн Кыргызстандын ар кандай көйгөйлөрүн өзүнүн көйгөйү катары көрөт. Биз мамилелерди экономикалык, социалдык жана маданий жактан мындан ары да чыңдообуз зарыл. Учурда $500 миллион тегерегинде соода активдүүлүгү бар. Муну эки эсеге көбөйтүү учурдун талабы. Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тең укуктуу системасындагы жылышы. Кыргызстан бул уюмда абдан маанилүү бир жерге койду. Анкарадагы жолугушуу абдан маанилүү болду жана кабыл алынган чечимдер муну жарыкка чыгарды. Түрк мамлекеттеринин уюмунун алкагындагы кызматташуу маанилүү форматтардын бири болуп саналат. Андыктан мамлекеттер аралык мамилелер тутумунда таасирдүү факторго айланары шексиз. Клара Кудайбергенова, 7 канал, Бишкек. Депутаттык комиссия Кумтөрдүн алтыны уурдалган эмес деген тыянак чыгарды. 16 мартта Жогорку кеңеш Кумтөрдүн алтыны боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун угуп, токтом кабыл алынды. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев баштаган өкмөт өкүлдөрү, Кумтөр Голд Компани Кыргыз алтын ишканаларынын, Улуттук банктын жетекчилиги катышты. Кумтөрдөн казылган алтындын пайдаланылышын иликтеген депутаттык комиссия мыйзам бузуу катталган эмес деген тыянак чыгарды. 16 марттагы жалпы жыйында парламентарийлер комиссиянын корутундусун карады. Убактылуу комиссиянын төрагасы Арсланбек Малиевдин айтымында Улуттук банктын сактоочу жайында 43 тонна 444 килограмм 13 грамм алтын бар. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алтын запасы 2023 жылдын 30 yanvarına karata altının bölümü 45 tonna 306 kilogram 16 gram tüzüt. Anın içinde Uluktuk Bankı'nın saktoçu cayında 43 tonna 444 kilogram 13 gram altın var. Çel Ölkölük Bank'ta Uluktuk Bank'ın kontragentinde Komersiyalık UBS Şvitsarya Bankı'nda 1 tonna 362 kilogram 30 gram altın var. İştin jıyıntığı boyunca Kumtör Gold Kompanya'nın Kırgız altındığın Uluktuk Bankı tarafından altındı kazıp alı, satуу, saktoda turgan jana taşıgan uçurumda komissiya urdu, satılgan altındın sanın, sapatın, narkın jana atayın burmalı faktları жоқ деген жыйынтыкка келди. Ошондой эле Кумтөрдүн ишин иликтеген депутаттык комиссия компанияны сырттан башкарып турган Теңиз Бөлтүрүктүн алган сыйакылары тууралуу маалымат берди. Учурда буга байланыштуу башкы прокуратуранын өндүрүшүндө 1 миллиард 146 миллион сом финансылык мыйзам бузуулар боюнча иш каралып жатат. Бул жерде 4 кылмыш иши бар, туура айтып атат. Ал кылмыш иштери тергелип жатат азыркы учурда. Респект Токтогул, айыпкерлер Бөлтүрүк Теңиз, Курманов Канат, Енгалычев Руслан, ушулар айыпкер катары өтүп жатышат. Азыркы учурда келтирилген зыян 1 миллиард 146 миллион, анын ичинен 56%, тактап айтканда 642 миллион сом азыркы учурда өндүрүлдү мамлекеттин пайдасына. Маалыматта айтып кетти 642 миллион алынды деп. Алар ким тарабынан алынды, кайсы жакка алынды? Мамлекеттик бюджетке өндүрүлдү. Бул акчалай түрү 152 миллион, натуралай түрү 490 миллион. Кумтөрдөн казылган 19 тонна алтындын аты аталбаган өлкөлөргө сатылышы боюнча чуу чыккан. Андан тышкары Кумтөр Голд Компани ишканасынын директору Теңиз Бөлтүрүк кызматтан четтетилген. Башкы прокуратура компанияда коррупциялык схема түзүлүп, мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгенин билдирген. Мындан улам өткөн жылдын 28 сентябрында алтындын кайда кеткенин иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Мурун Центера Голддун убагында алтындын баары сыртка чыгып кетти, акча келчи. Ошол акча иштетилчи, но алтын кетип калчу. Азыр алтын да өзүбүздө калып атат. Ошол алтынды сатып алган Нацбанктын акчасы да өзүбүздө иштеп атат. Кыргыз мамлекетинен чыкпай атат да. Бул аябай мени кубандырды, конечно, бул жакшы. Мен ойлойм, муну эми
жакшылап контролдош керек мына кыргыз алтынынын дальнейший иштерин Бакыт Эргешевич. Анан жаңы мен коллегам да айтып кетти, бир эле кыргыз алтын кумтөр эле эмес, калган алтын кендеринде ушинтип көзөмөлгө алсаңыздар, мен ойлойм мамлекеттин бюджетин толтурганга жакшы өбөлгү болот деп. Комиссия жумушчу иш сапары менен кумтөр кенине Кыргыз алтын жабык акционердик коомунун Афинаж заводуна. Анын ичинде түрдүү тектердин курамын аныктоо боюнча Кара-Балта шаарындагы 3 лабораторияга барып келип, ошондой эле өлкөнүн алтын запасын сактоочу жайлардын иши менен жеринде таанышкан. Чүнкү сиздердин алып келген маалыматтан улам, бул бир жомокчулардын жомогу болгон экен да. Президенттин бир тууганы Туркияга алып барып алтын сатты деп чыкты. Туурабы сүрөттөрү менен? Жалган болуп чыкты ошол? Жалган ооба. Мына жалган болуп чыкты. Ошол ушул мына бул жерде Бактыргеш ушул маалыматты да тактасаңыздар да, дайыма ушул элге жалган маалыматты таратып, мындай бул кылмыш катети, кылмыш бул. Күнөөлөп жөндөн-жөн. Ошолор жазаланыш керек, ушундай маалыматты тараткандарчы. Экинчи мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылат да. Президенттин үй бүлөсү, бир тууганынын үй бүлөсү, бул эмне деген аларга стресске кабылды бул үй бүлө. Бул бүт Кыргызстан боюнча тарабады, ошол сүрөттөрүнөн бери коюп алып, 19 алтынды Туркияга сатты деп. Туркияга сатылбагандыгы аныкталды да, туурабы? Туура. Ошон үчүн бул эске алышыбыз керек. Кумтөр сырткы башкарууга өткөн 2021 жылдын 18 майынан тартып, 2022 жылдын 31 декабрына чейин 44 миллиард 679 миллион сом салык түшкөн. Комиссия Кумтөр Gold Company Кыргыз алтын жана Улуттук банкта сакталып турган, ташылып чыккан жана сатылган алтынды уурдаганы же көлөмүн, сапатын жана баасын атайылап бурмалаганы тууралуу фактылар жок деген бүтүмгө келди. Республикада жол коопсуздугу боюнча жаңы эрежелер киргенден баштап жол кырсыгынын саны 12%га кыскарды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. Эске салсак, 2023 жылдын 8 мартынан тарта эреже сактабаган айдоочуларга жазаны каталдаштыруу мыйзамына өлкө башчы Садыр Жапаров кол коюп күчүнө кирген. Жол эреже бузуулар боюнча мыйзамга кошумча өзгөртүүлөр кирген күндөн бери өткөн жылга салыштырмалуу өтө жогорку ылдамдык менен айдоо, карама-каршы чыгуу, машинаны айдоочулук көөлүгү жок айдоо, жол чырагынын кызыл түстөн өтүп кетүү азайды. Ички иштер министрлиги жолдо жүргөндөрдү эрежени так сактоого чакырат. Бишкекте Көкжар-Кечи районундагы көп кабаттуу үйдүн жашоочулары нааразычылык билдирип чогулушту. Алар февраль айынан тарта KG Group компаниясы салган үйлөргө электр энергиясынын баасы көтөрүлгөнүн айтып чыгышты. Мындан сырткары ал жерде жашаган тургундардын жарымы ушул күнгө чейин тех паспорт ала албай келет. Анын себебин кабарчыбыз билип келген. Эксплуатацияга берилсин! Эксплуатацияга берилсин! KG Group курулуш компаниясынан турак жай сатып алган жашоочулар Көкжар-Кечи районунда нааразычылык акциясына чыгышты. Алар ушул күнгө чейин үйлөрүнүн тех паспортун ала албагандыгынан нааразы. Отопление болот деген, да, светін. А кийин киргенде мен 18-жылы кирдим, 18 жылдан баштап жалаң эле электричестводо турабыз. Мен мисалы пенсионермин, азыркы 250 тыйындан мен төлөй албайм. Себеби пенсиямды ага чегерилбейт. Мисалы мен светімді төлөсөм, анда бир ай ачка жатышым керек. Бул маселе көптөн бери, көп жылдан бери чечилбей жатат. Эң негизгиси эксплуатацияга берилген жок. Тех паспортты көбү ушул убакка чейин дагы ала элек. Алгандар 11 миңден төлөп туруп алышкан. Ошонун ичинде мен дагы. Бизге ушу февраль айынан баштап эмени светти 250 тыйындан санап келишти KG Group компаниясы. Ошон үчүн биз андан отказ кылып, бизге эл сыяктуу эле тарифти кылып бергенин өтүнгөнбүз. Алар андан качып атышат. Айына азыр мынакей февраль айы жылуу эле болду, ошондо 4-5 миңден чыгып атат. Алды. Тиягынан кеткенде 7-8 миңге чейин чоң квадраттардыкы. Садыр Нургочаевич, балам, ушу элдин көйгөйүн чечип бербейсиңерби? Ушу карачы, ушунча эл кыйналып, үйлөрдө свет жок. Жер маселеси чечилбеген, үйдүн документтери берилбеген ушул убакка чейин баарыбыз ошо бир кокустуктан эле келип калган адамдай болуп,
башка жактан келген адамдай болуп жашап атабыз. Бишкек шаарынын мэриясы жана Октябрь райондук мамлекеттик администрациясынан өкүлдөр келип, бул көйгөйдү чечүү үчүн убакыт керек экенин айтты. Ошону менен катар курулуш компаниянын өкүлдөрү жоопкерчиликтүү экенин баса белгиледи. Эч кандай гарантия жок болсо, анда биз коммерческий жакында анда деген укук коргоо органдары иш алып барыш керек. Анда аларды камбаш керек. Органдарга ошо заявление жаздык. Ошол үчүн элдер чогулуп, прессаларда чыгырып, ошол нерсени өйдөгө жеткирели деп аракет кылып атабыз. Сиз бизди кайра эле эртең кайра встреча деп түшүрүп атасыз. Жок, сиз айтып атпайсыңар. Бул маселе болду, мындай болуп атпайбы? Маселе бул бир объект эмес. Бул жерде дагы 5 үй болуп атпайсыңарбы? Ошо 5 үйдү биз тактап берели. Кайсы жерде аларда эмне маселе болуп атат? Барыбызда бир эле маселе болуп. Бир эле маселе. В любом случае ким берден чечилбейт маселе. Азыр эле чечилип калбайт. Эми каяка барса дагы муну мэрия чечичи маселе. Мына мэриянын өкүлдөрү турабыз, райондун кишилери турат, айыл өкмөттүкү турабыз. Эртең бүт тараптардын өкүлдөрүн чакырып туруп, чогуу отуруп кеңешели деген ойду айтып атабыз. Макулбу? Азыр бу жерде туруп, эми уктук, маселенин ал жайын уктук. Эми иш алып барабыз. Түшүндүрүп беребиз баштан аягына. Ошону азыр деген акимият, мэрия деген эксплуатацияга кабыл алуу биздин милдет эмес, бул КЖ групптун милдети. Албетте. Өздөрү бүтүш керек. Техпаспорттарды жарым элдерге техпаспорттарды берип Ошондо койгон. Техпаспорттор жарым адамдыкы бар да мердечи азырчы. Жарымыбыздыкы жок. Мен 2 ай болду мына квартира алдым берденчи. Техпаспортуң бар дейтсеңкичи, мага көрсөтүп туруп, кайра сейфке салып койду да. На каком основании десем, те эксплуатация бериле элек дейт жер. Долевой менен жүрөм да, мен дагы делечи азырчы. Как сейчас мне быть дегендей да ошо? Эксплуатация. Тоже вот жигит айткандай эле техпаспорттарды алышты. Ылдый жагына незавершенный объект дейт. Ошо техпаспорттарды биз алып атканда, мисалы биз төлөдүк анын барынча. Это получается, азыр эксплуатация кирсе, кайра жаңы техпаспорт аласызбы? Эмне техпаспорт биз алдык. Мисалы пропискага турасыңар дейт, учетко турасыңар дейт, и все. Остальное бумажка болуп атат да, алчы. Незавершенный объект деп эле ылдый жагына жазылып тур. Ошо мыйзамдуу, мыйзамдуу эмеспи? И эмнеге анда берилет техпаспорт, если объект эксплуатация кирелек болсо, мисалы. Же элди жөн эле тынч туруш үчүн эле. Техпаспорт бул жанагы техпаспорт жазылат да. Дойлшик депчи. Бул негизи техпаспорт, бул үйдүн өзүнүн эксплуатациясы бүтмөйүнчө госрегистрде турбайт. Госрегистрде турат, незавершенный объект болупчу. Эгер эксплуатацияга уже берилди деп кагаз чечим чыккандан кийин, ал госрегистрге барып түшөт. Андан кийин уже бул түзмө-түз силер договор түзсөңөр болот, электросила менен, башка водоканал менен. Эксплуатацияга эч кандай гарантия ала албайт атабыз. Алар берүү датасына гарантия бере албайбыз деп эле айтат. Ачыгын эле айтат. Чындыгын айтканда ошол деп эле. Жер боюнча жатак бар турбайбы? Сиз мисалы гарантия эмнеге бере албайсыңар десек, биз всего лишь застройщикпиз. Жердин ээси башка. Биз анан айттык да, эмне үчүн анда элдерди жашаганга разрешение берип салдыңар десек, эмне үчүн анда техпаспорттарды берип атасыңар десек, алар кайда бир ойду тоону сүйлөп атышат. Ал эми KG Group компаниясынын адистери эч кандай комментарий берген жок. Белгилей кетсек, Көкжардагы турак жай комплексинин курулушу 2015-жылы башталып, 2017-жылы аяктаган. Анда болжол менен 120 батир бар. Айчолпон Мукашева, 7-канал. Элдик курултайда көтөрүлгөн маселелер аймактарда жергиликтүү бийликтин көзөмөлү алдында ишке ашууда. Жалал Абад шаарында бул багытта жыйын өтүп, шаар мэри Эрнисбек Ормоковдун катышуусунда курултайчылар көтөргөн маселелердин аткарылышы каралды. Жалал Абад шаарынын аймагын кеңейтүү, инфраструктуралык абалын жакшыртуу, туризмди өнүктүрүү, шаарга логистикалык борбор куруу, спорт мектебин ачуу, мыйзамсыз берилип кеткен жерлерди кайтаруу сыяктуу орчундуу көйгөйлөр мындан дээрлик 4 ай мурда өткөн элдик курултайда көтөрүлгөн эле. Ушул тапта курултайда көтөрүлгөн маселелер аймактарда жергиликтүү бийликтин көзөмөлү алдында ишке ашууда. Президент Садыр Нуркожоевич эл менен жолугушууда курултай өткөзүп, ошо курултайда Жалал Абад шаарынын 2 аксакалыбыз көпчүлүк добушка ээ болуп барып катышып келишкен да. Алар эң негизгисинен Жалал Абад шаарындагы көйгөйлөрдү сунуч иретинде айтып келишкен. Алардын бири эми ар бирине токтолбой эле коеюн, сизге маалымат берип кеттим го. Бүгүнкү күндө ошол маалыматтардын бардыгы чекесинен чечилип келет да. Кээ бирки маселелер республикалык деңгээлде чечиле турган маселелерибиз бар. Шаар статусун алуу,
шаар статусун алуу. Анан номер 1 кесиптик лицейде спорт, олимпийский спорт жатак мектебин. Мындагы жогору жактын жардамы менен чечиле турган маселелер. Негизинен бизге тиешелүү иш кагаздарын, бизге тиешелүү иштерди биз бүтүрүп койдук десек болот. Өткөн жылдын 25 ноябрында өткөн элдик курултайга Жалал Абад шаарынан 2 делегат шайланып барган. Алардын бири Кубанычбек Акматовдун айтымында көтөрүлгөн маселелер бүгүнкү күндө ирети менен аткарылууда. Алардын ичинен Жалал Абад шаарынын жер аянтын кеңейтүү менен шаарга чектешкен айылдарды шаардын карамагына өткөрүүгө жана калага республикалык маанидеги шаар статусун берүү үчүн ушул тапта республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнүп 4 айыл аймакты шаарга кошуу пландалууда. Биринчи маселе бул ишке азыр ашып атат. Бул ошо биринчи маселени ишке ашырыш үчүн 6 миллион сом акча бөлүнгөн, ал иш жүрүп атат. Кудай кааласа биринчи маселе чечилип атат деп мен толук мүмкүнчүлүк бар айтышка. Экинчи маселе боюнча бул мына биринчи лицейде ошо жатак мектеби ачылыш боюнча бул шаар мэриясынын буйругу бар. Андан сырткары ошол жерде 2150 адам неме окуучу окуй турган мектеп курулган атат. Мындан сырткары курултайда Жалал Абад шаарынын экспорттук жана туристтик потенциалын көтөрүү максатында шаарга чектешкен аймактарда логистикалык борбор, шаарда жаштар арасында спортту өнүктүрүү максатында спорттук жатак мектебин ачуу маселелери айтылган. Ушул тапта калаада дүйнөлүк жана олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча спортчуларды даярдоо максатында номер 1 лицейде жатак мектебин куруу долбоору министрлер кабинетине сунушталган. Андан сырткары мыйзамсыз менчиктештирилген жерлерде ирети менен кайтарылууда. Жалал Абад шаарына мына курорт жайгашкан, ушу курортко туристтерди тартуу үчүн канатный жол маселесин койгонбуз. Бул маселеге да инвесторлор келип жатыптыр. Бул да жакын ошо 23-24 жылдардын планына кирип, Кудай буюрса, ошо курорт менен Жалал Абад шаарынын ортосунда эл каттай турган канатный жол ачылып калат. Ол курортко келген туристтердин санын көбөйтөт деп ишенебиз. Учурда президент мамлекеттик бийликтин эл менен биргелешкен күч аракети жана коомдогу прогрессивдүү күчтөрдүн активдүү катышуусу менен Кыргызстанды туруктуу өнүгүү жолуна чыгаруу боюнча жетишерлик шарттар даярдалганын белгилеген. Биринчи элдик курултайдын өтүшү менен эл менен бийликтин ортосунда байланыш болуп, маанилүү маселелер чечилет деген үмүт артылган. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад. Жогорку кеңештин депутаттары 2 жума бою региондордо шайлоочулар менен иш алып барат. Тиешелүү токтом долбоорун эл өкүлдөрү 16 марттагы жыйында кабыл алышты. Ага ылайык 31 мартка чейин аймактарда шайлоочулар менен жолугушат. Норуз майрамына карата Бишкек шаарындагы Ала-Тоо аянтында авто-унаа каражаттарынын кыймылы үчүн убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматы кабарлайт. 22 мартка чейин Чүй проспектиси Эркиндик бульварынан Панфилов көчөсүнө чейин, Орозбеков менен Разаков көчөлөрү, Абдумомоновдон Чүй проспектисине чейин авто-унаа үчүн кыймыл жабылат. Жума күнкү чыгарылышыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бул жана башка жаңылыктарды КНН каналынын расмий сайтынан жана социалдык баракчаларыбыздан да окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.